Ушул жерден суроо, мисалы сиз айтып атпайсызбы, кийинки муун билиш керек деп, анан сиз өзүңүз күбө болдуңуз, ошол окуянын чордонунда жүрдүңүз, анан ушуну эскерген бир китеп же кандайдыр бир эмгек калтырууну ойлоп жатасызбы? Мен муну эскерүү боюнча китеп жазып койдум. Ар бир окуялар боюнча китеп жаздым, даярдадым, бирок ачык айтканда коомчулукка жарыялоодон коркуп турам да. Эмне үчүн? Коркуп турам. Себеби мен болгондой жазгам. Мен көркөм адабият же болбосо мындай бир чыгармачылык чоң мындай билимим жок. Мен чыгармачылык билимим жок. Ошондуктан мен болгондой жазгам. Бая көркөмдөп, сыйпалап, анан бул жагын бир жагын андай кылып, өйдө ылдый кылбастан көргөнүмдү көргөндөй, болгондой, сезимимди сезимдей китепке калтыргам. Бирок бул китеп кайсылыр бир убакта жарыяланат. Мүмкүн бул китеп менден кийин жарыяланат. Себеби дегенде бул коомубузга сабак болуп калыш керек да. Мен бир эле окуяны айтып берейин. Ош шаарына келгенде, Ош шаарынын баягы азыркы эски автовокзалында бир 500дей адам турат, талпа. Өтө адам көп. Эмне болуп атат деп ошол жерге мен жетип бардым. Ошол жерге жетип барсам, ортосунда 3 аял турат. Бир аял колунда кызы менен, 5 жашар кызы менен. Татар аял экен. Бир аял өзбек аял экен, колунда бир 2-3 айлык баласы менен. Анан кийин ушул эми ар түрдүү адамдар бар да, жакшы жаман сөздөр айтылып атат, өйдөлдүй болот. Мен ушулар сактап калыш үчүн барып баягы кызды кучактап алып чыгайын десем, кыз мени карабайт, апасынын мойнун кучактап ыйлайт да, мама меня забирает депчи. Анан кийин мамасынын ошо кулагына мен айтып атам да, вы скажите своей дочке, пусть за моей шею держится, я ее спасу депчи. Пусть держится деп айтып атам десем, кызына кыйкырып атат, доченька, держи за дяденьку держись деп. Бая кыз ушундай акылдуу кыз экен, мени кучактап, мойнумен кучактайт. Мен аны көтөрүп алыпсам, ал жагынан бутунан тартылышат, бул жагынан бутунан тартылышат, ар түрдүү адамдар. Ошондо мен өзүмө сыйлык алган жанымда пистолетим бар эле. Пистолетимди алып асманга 2 жолу атканымда ал элдер качып калды. Айттым, эгерде ким жакындаса, пешенеңерге атам дедим. Эгерде ушул кызга, ушул аялга бирөө жакындаса, пешенеңерге атам деп туруп пистолетимди такап жүрүп, жанымда мен 4-5 балам бар эле. Ошолор болуп жүрүп баяк кыз менен келинди, баяк 2 аялды алып чыгып кеттим талпадан. Алып чыгып кетип, ошол автовокзалдын жанында эле бир жалгыз 3-4 этаж үй бар. Ошонун биринчи подъездине алып барып, биринчи квартирасына алып кирип тапшыргам. Ушуну сактап калыңыздар депчи. Деп. То есть булдай окуялар көп болду. Бул биз улутуна карабастан, бул татар экен, бул кыргыз экен, бул өзбек экен дебестен, ушуларды кайгы капага түшкөн, бир чоң бир нерсеге түшүп калган адамдар сактаган аракет кылып чуркап жүрдүк да. Мына ушундай окуялар боюнча жазылган менин китебим бар. Ушунун баарын жаздыңыз китепте? Ушунун баарын жаздым. Ошол татарка аялды жаздым, ошол кызды жаздым. Ошол кыз 5 жашта болуш керек эле. Мына ошол кыз азыр 15ке чыкты. 15ке чыкты ошол кыз. Ошол маалда көптөгөн жаман адамдардын сөзүн уккам менчи. Сиз ушинтип буларды сактап калып атасыз. Ал эми булар болсо бизди мына 2 күндөн бери баарыбызды өлтүрүп союп атат, жок кылып атат. Мен ошондо айткам, өлтүрүп сойгонго өлтүрүп союп жоо бербеш керек. Бизге жамандык кылганга жакшылык кылып жоо берейли деп туруп ошол кызды көтөрүп чыгып кеткеним бүгүнгүдөй көз алдымда. Ошолорду эстесем, жүрөгүмө кан айланат. Ошондуктан мен ал китебим жазылуу, даяр, бирок чыгаргым келбейт азырынчачы.